Борбор Азия мамлекеттери жасалма интеллекттин этикасын түзүү үчүн биргелешип иш алып барууга ниеттенүүдө. Анткени маалыматтык технологиялардын чеги жок. Ар бир тармакка киргизилип жаткан нейрон тармактарынын артында кооптуу чакырыктар турат. Ошондуктан жасалма интеллектти колдонуунун жалпы экосистемасын түзүү зарыл. Ошол эле учурда этикалык принциптер өзгөчө мааниге ээ. Астанада Борбор Азия өлкөлөрүнүн тармак адистери буга байланыштуу маселелерди талкуулашты. Жыйында IT адистер маалыматтык коопсуздук маселесин көтөрүштү. Мисалы, жасалма интеллекттин алгоритми туура жазылбаса, анын колдонуучусунун жеке маалыматтары бузулат. Массалык өндүрүшкө киргизүү көптөгөн адистерди кароосуз калтырганы белгиленди. Окумуштуулардын жалпы пикири боюнча жасалма интеллектке берилген мүмкүнчүлүктөр чектелүү болушу керек. Ким чечим кабылдайт, адам кабылдай ма, немесе Ким чечим кабыл алат? Адамбы же система кабыл алабы? Бул дагы маанилүү. Бирок мен ойлойм, адам чечим кабыл алышы керек. Жасалма интеллект бардык маалыматты көрсөтөт, бирок акыркы чекит сизде болот. Бул боюнча ар кимдин ар кандай ойлору бар. Көбүнчө илимий жактан жасалма интеллектти жардамчы катары колдонуу туура. көбүнесе кылымый тургудан алганда көбү жасанды интеллектти колданылатын инструмент колдонуу деген дурус. ЮНЕСКО бул багытта жетекчи роль аткарып, жасанды интеллект ЮНЕСКО бул багытта алдыңкы ролду ойноп жаткан жасалма интеллект этикасы боюнча көрсөтмөлөрдү жайылтып жатат. Ошол эле учурда Борбордук Азия өлкөлөрүнүн эл аралык жумушчу процесстерге активдүү катышуусу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Аталган иш-чаранын күтүлгөн натыйжалары бул тармактар аралык диалогко көмөктөшөт. Жаштардын жана аялдардын катышуусун жогорулатуу менен адилеттүү инклюзивдүү өнүгүү үчүн сунуштарды иштеп чыгат.